Депутаттарға чоңдағы рахмат, чоғы іштедік. Мына қандай болса дағы, бирок талаш тартыштар болду. Бирок мен 60% сунуштар өткөн. Улан Бертибаевич, эң татаал, оор, жүрөгө өткөн, көп суроолорду талап кылган, бүдөмүк жоопторго жоопсуз калган мыйзамдарды дайыма алып чыгасыз да. Бир чети мен сизге ошондой оор мыйзамдарды тарыхтын алдында жоопкерчиликти алганыңызга рахмат айтам. Экинчиден такшы алып калганыңызды көрсөтөсүз, ар кандай кырдаалда саясий мазмунда жооп бергенге. Үчүнчүдөн көп деле жакшы мыйзамдар эмес да, сиз алып чыккан мыйзамдарчы. Бул деген тарых алдында жазылып кала турган нерсе. Болгондо дагы эң акыры келгениге 6 айда боло элек, 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл боло элек депутаттардын келе калып туруп, кете калам деп туруп демилге көтөргөнү коомчулукта түрдүү пикирди жаратты да. Болгондо дагы 3 вице-спикердин бардыгы кетем деп жарыялык кылып атат. 6 комитеттин төрагасы кетем деп маселе көтөрүп атат. Бул деген парламенттин ичинде биз катарда карапайым депутаттар мүмкүнчүлүктү берип, көкөлөтүп, төргө тургузган адамдардын парламентти таратабыз деп алып чыкканы бул коомчулукта өтө бөдөмүк суроолорду жаратып атат да. Эгерде ошончолук биз катардагы парламенттер иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек, алар тарайбыз дей турган болсо, анда кеткилери келсе өздөрү арызын жазып кете берсе болмок экен, аркасында катарда күтүп, жылдап турган кандидаттар келип отурмак. Ошондуктан мен айтам, эми ушунчалык болуп калды, июль-августта эс албастан ошондо шайлоодо өткөрүп, сентябрда кайра келип калса деле болмок. Эми ушунчалык маселе болуп, комитетте болгондон кийин мен бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Урматтуу Надира Азимовна, сиз менин дарегиме бир топ сын пикирлерди айтып өттүңүз. Мен сизди сыйлаймын, улуу депутат катары. Мага бааны сиз бербейсиз, мага бааны менин шайлоочуларым берет. Бул мыйзамды мен жалпысынан колдойм. Себептери азыр мисалы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менден сурашты. Башка мамлекеттердин практиканы эске алсак, мисалы Жапония алдыңкы мындай өнүккөн мамлекеттердин бири, Американы алсак, 4 жылга депутаттар келишет. 4 жыл ичинде бул менимче жетиштүү. 1 жыл ичинде биз баштаганбыз, 2-3, 3-үчүнчү жана 4-үчү жылы натыйжалуу, жемиштүү, үзүрлүү түрдө биз жакшы иштедик. Добуш берүүгө өтсөк туурабы? Урматтуу депутаттар, анда аталган токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 84, каршы жок, бары 84, катталды 89. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоору жактырылды. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин 7-чакырылышы парламент Кыргыз тарыхында тарых жараттык деп айтсам жаңылышпаймын. Бул чынында тарых. Анткени ушул күнгө чейин биз эгемендүүлүк алган жылдардан бери парламент эч качан өзүн өзү таркаткан эмес. 1994 жылы ошол кездеги президенттин жарлыгы менен парламент таркаган. Андан соң 2007 жылы президенттин жарлыгы менен парламент таратылган мөөнөтүнөн мурда. Андан соң 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен мөөнөтүнөн мурда парламент таратылган. Соңку азыркы аракеттеги баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысында андай укуктар каралган эмес парламентти таратууга. Андыктан бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Мен коомчулукка дагы, кадырлуу калайыкка да ачык айта алам. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент жанын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок. Мына өзүңүздөр буну так даана сезип көрүп турасыздар. Андыктан мен парламенттин төрагасы катары ушул демилгелеген биздин 32 депутатка
чынында элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын, туруктуулугун, өсүп өнүгүшүн биринчи орунга коюп, ушул демилгени көтөргөндүгүнө ыраазычылык билдирем. Ошону менен катар башка бүгүнкү депутаттардын добуш берген 84 депутатка мен мандан кем эмес ыраазычылык айтам. Анткени эгерде биз жеке өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлосок, дагы биздин толук бир жыл отурууга убактыбыз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетмек. Бирок ушул жердеги биздин депутаттар өз кызыкчылыгынан мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койду, коя алды. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө коомчулукта айрым терс пикирлер, ушундай жакшы кадамды, жакшы ниетти, жакшы тилекти да башка жака буруп аткан күчтөргө мен абдан таң калам. Эгерде алар да чындап эле кыргыз мамлекети, кыргыз эли деп жүрөгү соксо, мындай пикирлер жаралмак эмес. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы бүгүнкү күндө 4 жыл ичинде өтө маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Албетте бул эзелтен чечилбей келе жаткан чек ара маселелери, кошуналар Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү менен чек ара маселесин чечтик. Эчен жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай жаткан эң чоң долбоорлордун бири болгон бүгүнкү күндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун макулдашуусун бекитип бердик. Ошол эле учурда улуттун азыгы, жүрөгү болгон мамлекеттик тил боюнча мыйзамды кабыл алдык, конституциялык мыйзамды. Бул дагы чоң эрдик. Урматтуу депутаттар, андан сырткары мынакей өлкөбүздө жүргөн аймактык административдик реформаны кабыл алып бердик. Экономикалык мыйзамдар боюнча мунапысты кабыл алып бердик. Андан да кем эмес, мына совет доорунда биздин ата бабаларыбыз адилетсиздик менен репрессияланган, көбү караланып, кесилген, камалган. Мына ошону биздин 7-чи чакырылыш саясий эрки менен, күчү менен ошол биздин репрессияга туш болгон ата бабаларыбызды актоо мыйзамын кабыл алып бердик. Бул дагы өтө чоң маанилүү мыйзамдар. Эгерде ушундай айта бере турган болсок, бир топ мыйзамдарды санай берсек болот. Эми, урматтуу депутаттар, шайлоо боюнча айта турган болсок, ушул жерде отурган 90 депутаттын ошондой эле баш мыйзамда көрсөтүлгөн, андан сырткары шайлоолор боюнча конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн бардык ченемдерге туура келсе, айрым мыйзамдарда бөгөттөр бар билесиздер. Ал мурда кийин Ички иштер министрлигинин тизмесинде каттоосунда кылмыш дүйнөсүнө байланышкан адамдар болсо, алар кое албайт. Биз ал мыйзамды кабыл алдык. Ошол эле учурда коррупциялык, жемкорлук иштерге айыпталып, бирок сот чечими, актоо чечими жок, айып пул төлөп же башка жагдайлар менен кыскартылган кылмыш иши бар жарандар кое албайт. Башка 25 жашка толгон, өйдөңкү чеги жок, коомдо мен депутат болом деген элдин арасындагы бардык жарандарыбыз депутаттыкка барууга толук акылуу. Андыктан мына биз 21-чи жылы өткөн ушул парламенттик шайлоону 7-чи чакырылышты таза өткөргөнгө мына бүгүнкү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожо уулу, ошондой эле Камчыбек Кыдырша уулу, мына ушулар чоң аракетти көрүштү. Ошонун натыйжасында шайлоо таза өткөн. Мына ушул маселеде дагы айтып коеюн. Эмки шайлоо буйруса, бардыгы процедуралардын негизинде алып карай турган болсок, 30 ноябрга белгиленет. 30 ноябрда үстүбүздөгү жылдын шайлоо болуп көрбөгөндөй таза өткөрүүгө биз бел байлайбыз. Буга барыбыз аракет кылышыбыз керек. Эч качан жарандардын, шайлоочулардын добушун мурдагыдай жол менен алдоо, сатып алуу, күч көрсөтүү менен эмес, чыныгы өзүбүздүн позицияларыбыз менен, программаларыбыз менен элдин добушуна ээ болушубуз керек. Бул бир. Экинчиси, урматтуу депутаттар, ошондой добуш берүүдө, добуш сатып алуу, ар кандай мыйзамдан сырт аракеттер болсо катуу жазаланат, жазага кириптер болот. Анан дагы маанилүү маселе. Мына азыр айтып атышат, президенттин батасын алыптыр, генералдын батасын алыптыр, төраганын батасын алыптыр деп ушундай сөздөр болот. Бул сөздөрдүн баары калп жалган.
президент да ешкімге бата бербейді, төраға да бербейді, урматтуу генералыбыз да бербейді. Батаны ел береді. Елдің алдына баралы. Ел берсін батаны. Ошондуктан мындай сөздөрдүн бардыгы чындыкка кошпогон ушак, айың сөздөр. Ошон үчүн биз өткөндөн сабак алып, бирөөнү сүрөп, бир талапкерди же бир талапкерге атайлап бут тосуп, анан шайлоонун жыйынтыгын ызычуу менен же дагы бир саясий кырдаал менен коштогубуз келбейт. Бүгүнкү бийлик таза, адилет шайлоону көздөйт. Мен урматтуу президентибиз менен дагы, урматтуу генералыбыз менен дагы ушул маселени талкууладык. Эч кандай бирөөгө сүрөө болбойт, бирөөгө бут тосуу болбойт. Буна кыргыз элине, кыргыз жарандарына, шайлоочуларга мен бийик парламент трибунасынан ачык айткым келет. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, эл алдына шайлоого баралы, эл кимди тандаса, биз ошого макулбуз. Анан кара пиар менен алектенип, шайлоо деген бир айлык жарыш, адамгерчилик деген түбөлүктүү, бири-бирибиздин талапкерлер негизсиз, ушак, айың кептери менен, каралоо жолдору менен шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүдөн алыс бололу. Биз бардыгыбыз кыргыз мамлекетинин жарандарыбыз, баарыбыздын ниетибиз, пейлибиз, тилегибиз кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин жашоосун бакубат кылуу жана өнүктүрүп өстүрүү. Андыктан урматтуу депутаттар, мен Жогорку Кеңештин төрагасы катары айтып коеюн. Биз мыйзамда, баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй, азыр өзүбүздү таркаткан чечимди кабыл алганы менен, кийинки 8-чакырылыштагы парламент келип ушул жерге ант берген күнгө чейин биздин бардык ыйгарым укуктарыбыз сакталат. Эгерде бир кырдаал болсо, өзгөчө кырдаалдар, зарыл учурлар болсо, Жогорку Кеңештин төрагасы катары мен ошол замат сессия чакырууга, кезексиз сессия чакырууга мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарым бар. Ошон үчүн биз аракеттеги парламент болуп кала беребиз. Болгону биз мөөнөтүнөн мурда шайлоого баратабыз. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарга төрага катары чын дилимден ыраазычылык билдирем. Баарыбыз колубуздан келишинче бүгүнкү гүлдөп өсүп өнүгүп аткан кыргыз мамлекетин курууга өз салымыбызды коштук. Биз сөзүбүз менен, ишибиз менен, добушубуз менен, жазган мыйзамдарыбыз менен коштук деп мен толук ишенем. Бар болуңуздар, шайлоого баргандарга ийгилик каалайм. Баарыңыздар элдин батасын алып утуп келиңиздер. Кудай буйруса, Куда кааласа, ушул парламенттин бийик трибунасында жалаң кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн кызмат кылган уул кыздарыбыз депутат болуп келишине тилектешпиз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, жакшылыкта, ийгиликтин үстүндө көрүшөйлү. Бар болуңуздар, рахмат.